тойып да аз жейт дагы малдар. Былтыркы жылы 150ден ашык 200ге жакын пресс ашып калып, аны саттык. Ушунда аз 1 килограмм салсаңыз, 5 килограмм өндүрүлгөн болсо, ошондо 5 сомдон тура келип. 1 килограмм гидропоника 5 сомдон түшүп калат сизге. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жана Байтөгөн алга талчылары, туугандар. Бүгүн биз Ош областы Кара Суу району Коңурат айылындабыз. Коңурат айылында сиздер үчүн, фермер агалар үчүн, дыйкан агалар үчүн жакшы бир чыгарыш кылабыз туугандар. Өздөрү көрүп тургандай, бул үй эмес, бул сарай туугандар. Азыр катарына маалымат беребиз. Астында малдардын үстүнө дагы бир өтө бир жакшы өндүрүш болуп жатат экен. Азыр бул жерде дагы Самат байкебизден дагы катар маалымат алабыз. Мал баккан дыйкан агаларыбыз, фермер агаларыбыз, чарбагер агаларыбыз экранга жакын отуруп назар салып турсаңыздар, буюрса бүгүнкү чыгарылыш аябай кандай бир пайдалуу видео болот. Андыктан ар бир көрүп жаткан агалар бир-бирден лайктан басып туруңуздар. Малга мына ушундай шарт кылыңыздар туугандар, караңыздарчы. Буюрса бул жерден Самат агабыздан катар маалымат беребиз. Мына караңыздар, машалла, мына уйларга мына ушундай азыркы күндө жап-жашыл болгон мына ушундай отторду берип атат. Караңыздар, мына малдар жыргап жеп атат мына. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Самат ага, денсаулыктар жакшыбы? Жакшы. Кантип атасыз? Жакшы. Машалла. Бул астында мал кармайсыз. Астында мал кармайбыз. Бул жап-жашыл эмне бул ака? Гидропоника. Гидропоника. Будайдан, арпадан, Машалла, мына караңыздар. жүгөрүдөн гидропоника. Кайсы жакта өндүрүп атасыз буну ака? Буну биз экинчи этажда өндүрүп атабыз. Бул биринчи кабаттын малкана экинчи этажында гидропоника өсөт. Биринчи кабатында мал, экинчи кабатында гидропоника өстүрөбүз. Машалла, мына. Азыр эми өздөрү көрүп тургандай малдарга мындай болуп туруп гидропониканы салып берип атат. Азыр эми ошол буюрса гидропоника боюнча, анан ушул уйлар боюнча да катар маалымат беребиз. Бул негиз бул ой кандай пайда болду ака сизде? Биз мурундары өстүрүп жүргөнбүз. Жөн өзүбүздүн үй ичибизде өстүрүп жүргөнбүз. Азыр Агахан фонду менен USAID. Агахан фонду менен ушу 12 малга ылайык малкана курулду. Биринчи этажда 12 мал, экинчи этажына гидропоника курганы. Мына гидропоника өстүргөнү будайдан места жасап биргеликте иш алып баратасыз. Иш алып барып курдук. Машалла, мына. Быйылкы жылы. Азыр эми биринчи кабатка жалпысы ошол 12 мал батат. 12 мал батат. Мына бул жерде азыр бул тарабында дагы экиге бөлүп коюптур. Бул тарабында дагы мына ушундай 12 малга ылайыкташтырып места болуптур туугандар. Анда Самат ака биз экинчи кабаттагы көрсөтөлү. Азыр байкашымча мына подолоктор дагы мына экинчи кабатка ачык экен, мына тешиктеричи. Бул мына малдын ысыгы менен экинчи этаж жылуулук бербей, печка койбой ысыйт. Гидропоника ушун малдын жылуулугу менен кышындасы, жазында, күздө малдар жайлоодон келгенде байлайбыз. Ошол боюнча алып чыгып беребиз. Эми бул өзгөчөлүгү неме болот? Баягы ысык болот, кышындасы, жазындасы салкын болот. Жазында салкын. Анан мына гидропоникага малдар жүндөрүн жылтыратып, булар эми жаңы эле байланды. Тез күүгө келтирет. Күүгө келиште тез болот. Пайдалары. Жемден, оттон эконом болот кышындасы. Жемден дагы оттон дагы эконом болот. Жемден дагы оттон дагы эконом болот. Азыр ошол жогоруга чыгып туруп, гидропониканын жанынан маалымат берели. Алар боюнча да көрсөтөбүз. Бул жерде өздөрү көрүп тургандай, мына ушундай экинчи кабатка көтөрүлгөнгө лестница салып коюптур, малкананын жанынан элечи. Мына бул жака чыксаңыздар, бул жакта атайы мындай ичи бараңыздар. Үстү как үйдө эле экен өзү, Ооба, үйдө эле болуп калды почти. Астынан эми мындай малдан бөлүнүп чыккан, мындай айтканда кычкылтек газ жогору чыгат экен дагы. Бул жерде жылуулук берип туруп, бул жакта мындай гидропоника өсөт экен да. Машалла, мына караңыздар. Эми бул жер эми канча күндүктөр ака? Биринчи биз будайды жууп, тазалап алып туруп, мындай кылып тесеңиз,
жууп тазалап алып туруп 7 жолу жууп тазаланат. Таза болуп жуулуш керек. Таза болуп жууп тазалап туруп, уруктары калбаш керек. Чаң бардыгын тазалап туруп даярдайбыз. Мында кылып. Сары суда калбаш керек да. Су тунук болуп тазаланыш керек десеңиз? Су тазаланыш керек. Таза кылып кылабыз да анан уйутуп коебуз. Bir gün, bir сутка суда турат. Уже мына сууга туруш керек бул. Bir сутка суда туруш керек. Bir сутка суда тургандан кийин, экинчи сутка күнү мында кылып пленкага капка салып, пленкага ороп коебуз. Мында ороп туруш керек. Ороп койгондон кийин экинчи күнү мында кылып бөртүп калат. Мына. Уже эле өнө баштайт экен да. Өнө баштайт мына. Буну эрте жазда сүмөлөк кылсак да болот. Сүмөлөккө негизи бозо кылат илгерки. Бул азыр эми даяр экен да? Бул даяр. Даяр болуп калды. Анан Даяр. бул жака атайын тарага салынат. Салгандан кийин мына жерде мына экинчи күндүгү. Могу жерде салып экинчи күн тургандыгы мына. Экинчи күнү бөртүп койгондон кийин пленкага жаап дагы bir сутка турат. Ушундан мындай дагы көбөйөт. Дагы көбөйүп өнө баштайт. Өнүмдүгү. Машалла мына. Үчүнчү сутка кетип дагы. Бул үчүнчү сутка кетти да. Үчүнчү суткадан кийин мына 4-үнчү сутка монтуп уже жармашып баштайт экен да бири-бирине мында. Жабышып, онда болуп баштайт. Тамыр алып баштайт экен бул. Бул таза жууганда түбү аппак болот ушундай. Таза болуп, кара кир болбойт десеңиз. Кара кир болбой, паңдабайт. Паңдаса малга болбойт. Жагымсыз болуп, отравление болушу мүмкүн. Негизи бардык нерсенин ыкмасы бар. Ыкмасы менен, ал азыр сүмөлөккө, койго, тоокко берсе болот. Тоокторго койго да берсе болот. Тоокторго дагы берсе, тукумду көбөйтөт да, мисалы. Тукум туушу да көбөйөт. Тукум туушу көбөйөт. Булар эми азыр этап менен тизип койдуңуз. Этап менен. Бул азыр 3 күндүк болсо, уже 4 күндүктөр, 4 күн, 5 күндүктөр мондай болуп жашылданып калат уже. Жашылданып калат. Машалла, мында караңыздар. Бул 4 күн, 5 күндүктөр. Наркылар 3 күн, 4 күн, 5 күн уже. Шүтүп көбөйө берет дагы. Өсүмдүгү мына. 5 күн. Мыналар 6 күн, уже 7 күн болгондон кийин монтип 6-7 күндүгү уже ушунча болуп өсүп калды. 6 күн, 7 күндүгү ушундай болуп өсүп калат. Караңыздар. Негизинен эле азыр мына бериле турган суроо, мына ушул мисалга 1 килограммдан канча килограммдай гидропоника өндүрсө болот? Биз бир кассетага 1 килограммдан 2 килограммга чейин батат да. Калың, жука салына караш, салышына карап. Мисалы 1 килограмм 2 килограмм уйутсак, 1,5-2 килограмм уйутсак, 5-6-7 килограммга чейин көбөйөт. Көбөйүшү. Мынал азыр булар арпа. Арпа. Мыналар арпа. Наркы беттегилер будай жанагы байгылар. Жалаң будай, арпа бөлүп будай, арпа бөлүп бардын кылсак болот. Мыналар будай, мынау арпа. Арпаны өскөн көрөт атасың. Мыналар будай. Мына өсүп уже будай болуп өсүп калды. 7-8 күн болгондон кийин монда болуп көбөйөт. Мына 7 күндүк, мына 8 күндүк. Мына 8 күндүктөрдү караңыздар. Машалла, асты таптаза экен да. Таптаза. Караңыздар. Мындай болуш керек. Негизи ошондо кыркып малга берип уже берип баштайбыз ушуну. Кыркып уже мыналар берип баштаса болот. Берип баштасак болот. Бир мал эми бир күндө канча мындай гидропониканын канчасын жейт? Бир мал азыр биринчи жайлоодан келгенден азырактан баштайбыз. Бир кассетадан азыр 6-7 килограмм, 8 килограммга чейин чыкса, буну бир малга 2 малга бөлүп беребиз бир кассетаны. Мына бир кассетаны 2 малга азыр жан берген малда. Топокторго 3-өнө беребиз. Анан 8 көйтөбүз. 10 күндө, 20 күндө, 1 айга барганда уже бирөөнү жеп калат. Бирөөнү жеп калат. Бирөөнү. Негизи мына гидропониканын максаты кышында дагы бир жашыл тоюп берүү экен да, биринчиден. Кышында витаминдүү, малга жагымдуу, баягы айткандай малдарды жылтыратып эле калбастан семиз чыгат.
Кыштан семиз чыгат. Кыштан семиз чыгат. Анан сүтүнө кандай мындай жашыл эме берет экен? Сүткө дагы, этке дагы, этти да семиз чыккандан кийин эт жакшы болот. Сүттү дагы көбөйтөт. Сүтү дагы көбөйтөт. Жашыл нерсе жегенде сүт көбөйт дейт го. Сүтүн көбөйтөт. Сүттү дагы көбөйтөт. Анан эми азыр мисалга ушуну 10 мал, мисалы 12 мал батат экен, 10 мал кармасаңыз, жайып бакканга караганда гидропоник өстүргөндө, мисалы жайып бакканда канча жер кетет эле ушул малды? 10 мал жайып бакканга. Жайып бакканда 1 гектар, 2 гектарга баксак, айландырып, кагып багабыз азыр жайып. Бул жерде байлап бакканда 1 мал беребиз, эте менен. Анан жем от беребиз. Жемди да 1 мал беребиз. Негизи кошумча жем деле берилет. Кошумча жем аз-маз берилет. Аз-маз берилет. Бербей койсо деле болот. Бирок мына немедеге гидропоника эми мындай айтканда жап-жашыл от, малга дагы акам айткандай пайдалуу, жакшы. Азыр эми ушул жерде буюрса, мына турган стеллажда эле ушул уйларга жете турган гидропоника өсөт кышын жайы. Жетет уларга. Кышын жазын камдап койгонбуз, аз будай арпаларыбызды өзүбүз өндүрүп өстүрөбүз. Өстүрүп, тазалап, кампага жыйып койгонбуз азыр. Даяр турат. Даяр турат. Мисалга азыр мына полканы бир күн полный толтурсаңыз, жетону коюп койсоңуз, жето мындай круглосуточный мындай жаңыланып тура берет да, туурабы? Айланып турат. Мына жагынан алабыз, малга беребиз, бул жагынан көбөйтүп, ордуна коюп турабыз. Күндө жууп тазалап, ордуна коюп. Күндө уже стабилдүү мындай гидропоника айландырып токтобойт. Токтобойт. Эми баягы көпчүлүк фермер, мындай чарбагер, үйдө деле мал баккандар бар да, 10 20 кылыпчы. Анан мына чөп менен бунун айырмасы кандай болот экен негизи? Сеналарында, бааларындачы? Сеналар азыркы малда бир пресс 200 сомдон 300 сомго чейин болсо, орто эсепте 250 сом болсо, чыкты тоют 150-200 сом тегерегинде кетсе, жем, комбикорм аралашканда 30 сомдон эсептегенде 5 килограмм кетсе. Бир уйга? Бир уйга. Чоң малдар жет. Бир уйга ошондо бардыгы бирип 600 сомдон ашып берет экен. Мындай акчасы, бир күндүк акчасы бир уйдуку 600 сомдон ашып кетет. Ашып кетет. А гидропоникада кандай болот? Азыр гидропоникада мисалы биз 1 килограммдан 5 килограмм алсак, 1 килограмм будайын 25 сом болсо, өндүргөндө бул бизге 5 килограммы 5 сомдон туура келип калат экен да. Ошондо азыр 1 килограмм салсаңыз, 5 килограмм өндүрүлгөн болсо, ошондо 5 сомдон туура келип калат. 1 килограмм гидропоника 5 сомдон түшүп калат сизге. Түшүп калат. Негизи ошондо анан берки пресс, чөп, сенаж, жемдерде дагы азыраак берилет да. Азыраак берилет, көлөм азайат. Ошону менен айырмасы бар да. Негизи гидропоника менен чөптүн айырмасы. Чөптүн айырмасы. Анан ноолу кышындасы ысык болгон үчүн малкана аз тойтто аз жейт дагы малдар. Былтыркы жылы 150ден ашык 200ге жакын пресс ашып калып, анан саттык да. Гидропоника берип атып, 150-200ге жакын пресс ашып саттыңыз аны. 150ден ашык 200ге жакын пресс саттык. 200ге жакын пресс сатылыптыр. Баа ашып калып. Сиз эми баягы жылдагыдай эле баскансыздар пресс. Жылдагыдай эсептеп гидропоника менен айырмаланып көрдүк да, былтыркы жылы. Быйыл эми ошого карап азыраак басып жем отту. Гидропониканы азыр кандап койдук баардык. Ошол мына. Негизи малга дагы жакшы. Малга дагы жакшы, койго дагы жакшы, тоокко дагы берсе болот. Адамды дагы жесе болот да буну. Үстүн кыркып, үстүн соккулуп ичип атат. Түбүндөгү неме муну тартып ичип атпайбы? Сүт тамырларына. Сүт кылып. Баягы упалчыдан да ушул муун ооруларга деле негизи мындай эмеге ушундай ооруга бир жакшы ооруга жакшы деп дагы үйдө өндүрүп жеп аткан болгон да бир үйдөгүлөрчү. Ушундай өндүрүп анан тамыр жагын ошо сиз айткандай адамдар да жеп аткан. Анан негизинен гидропониканы көрүп атасыздар. Мындай айтканда малдан чыккан мындай сарайда жит деле жок экен азыр, а? Жит жок. Бизде мына сарайдын башында эмелер бар, мындай вытычкалар бар да. Ар биринде өсүп жит жок.
Onday жыттарды чыгарып беребиз. Кышында негизи жаап коесуздар аны. Кышындасы жаап коебуз. Ысык болот. Мындай мен түшүнүгүм боюнчачы, малдан бөлүнгөн газ, жылуулук, ар бир малда багы ысык бөлүнөт го. Кышында сарайга кирсең малдын ичи жылуу болот. Ошодон чыккан жылуулук өйдөгө көтөрүлөт экен дагы. Мына ушул гидропониканы өстүрөт экен мындай болчу. Анан мен сарайда мындай байкашымча бир отопление деле жок экен да. Отопление жок. Былтыр отопление жок эле чыкканбыз. Кыштан. Кышындасы. Гидропоника өсүп аткан кадимки Ысык болот. 20-25 градуска чейин термометр бар. Ушул газ чыгарып туруш керек. Азыр эми негизинен гидропоника өсүш үчүн канча температура болуш керек экен? 20-25 температура. Кармап туруш керек. Градус болсо болот. Негизинен мал астында мал толуу болсо ал температураны кармап бергенге мүмкүнчүлүк болот. Болот, мал толуу болсо болот. Мал толуу болсо өзү ыстуу эле эме болбойт. Багы малдан деле оозунан дагы бардык жагынан багы газ, жылуулук бөлүп турат да ар бир малчы. Ошонун негизинде эле мындай өдөгө жылуулук чыгып, гидропоника мына ушундай болуп өсөт экен туугандарына. Көрүп атасыздар. Эми аябындай пайда жагын өзүңүздөр да көрүп атасыздар. Малга дагы, койго дагы, тоого дагы этабы менен берсеңиздер болот экен. Негизинен полканын ушундай бир аста болсо, ар бир күнүн эле белгилеп койсо, негизи бөлүп бере берет. Айланып, бул жагынан жегизип, бул жагынан жаңылап, айланып берет. Айландырып. Негизи беребиз малдарга. 10 малга бир адам жетишеби? Жетишет. Эми буну бир мал келип туруп карап, тизип коет болду. Болду, жууп тизип коет, бул жагынан бере беребиз. Жууп тизип койсок эле болду. Баягы күнүңкүсүн алган, күнүңкүсүн кайра ордуна коюп турса эле. Күнүндө. Ордуна эле коюп турса эле болду. Машалла мына. Көрүп атасыздар туугандар, сиздер дагы үйүңүздөргө ушундай кылып, сарайдын үстүнөн эле мына ушундай полду кылып туруп, аралыгы ачык пол кылып туруп, анан мына ушундай кылып туруп, буга эч нерсе берилбейт. Мына суу менен эле төшөт. Суу болду. Суу болду. Эми жарыктандыруу эми ага эч канча эме кетпейт, светкечи. Жарыктандыруу. Атак мындай суу, арпа, мындай тараларын коюп алсаңыздар эле болду. Түнүндөсү свет бар. Түнүндөсү коюп койсо, немени тегиз өстүрөт. Баягы жарык болуп, өзү мындай филиатый улуч деп коебуз, ошондой болуп калат экен да мына. Караңыздар. Фито лента деп коебуз. Караңыздар. Бардыгы жанып турат экен да. Бул эми эч канча светкелер расход жок. Жок. Эч канча. Бул эми лампочка бар машиналарга деле ар жерге коюшат го. Буда расход жок да. Расход жок буда. Мына караңыздар. Суу болгондо мындай жарыктандырууга свет, анан бир киши жардам керек экен. Ушундай кылып туруп тизип туруп эле суудан берип турсаңыздар, убак менен карап турсаңыздар, айландырып турат экенсиздер. Болду, малдарга той даяр экен буюрса. Бул эми гидропониканын пайда жактарын Самат абабыз айтып кетти. Малдын семиргенине, этине, сүтүнө, анан жылтырап өңүнө да чыгат экен малчы. Өзүңүздөр дагы көрүп, ушундай бир багытка өтөм, көрөм дегендер дагы көрсөңүздөр болот. Комментарийга дагы өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырып коюңуздар. Мал фермерлерге мына ушундай үй шартында деле кылсаңыздар боло турган ушундай гидропоника экен туугандар. Көрүп атасыздар. Ар бир көрүп жаткан агалар, бир туугандар, кол эретинде бир-бирден лайктан басып коюңуздар. Каналга катталып лайктан баса кетиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.